Ассаламу алейкум, амансыздар Балато спорт каналын көрүүчүлөрү. Сиздер менен Олимпиада оюндарынан жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун эки белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Бүгүн 31-июл күнү жайкы 33-чү Олимпиада оюндарынын алкагында Денис Петрашов суда сүзүү боюнча 200 метр аралыкка брас түрүндө жарышка чыгат. Бишкек убактысы менен саат 16:50 чамасында УТРК спорт телеканалынан байкап турсаңыздар болот. Андан тышкары эртең 31-июл күнү эки спортчубуз тагыраагы Эрлан Шеров менен Мунарбек Сейитбек уулу беттештерин башташат. Буга чейин Эрлан Шеровдун атаандашы тууралуу айтып өткөн болсок, бул жолу Мунарбек Сейитбек уулунун алгачкы каршылашы жана жайгашкан торчосу тууралуу токтолуп өтөлү. 31-июл кечки саат 23:50 Мунарбектин биринчи каршылашы кубалык Орто Родригес болот. Ал өз жолунда өлкөсүнүн чемпиону аталып, былтыр Пан Америка чемпионатында өзүнүн ийгиликтүү көрсөтүү менен күмүш байге тагынып, Олимпиадага жолдомону колго киритип алган. Ал эми биздин мушкерибизге токтоло турчу болсок, 2018-жылы студенттер арасында бокс боюнча өткөн дүйнөлүк мелдеште коло медаль, 2023-жылы Өзбекстанда өткөн бокс боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль, 2024-жылы Испанияда бокс боюнча эл аралык мелдеште алтын медаль, жана 2024-жылы Таиландда өткөн лицензиялык мелдеште коло медаль алып, Париж Олимпиадасына жолдомону эң акыркылардан болуп багындыра алган. Албетте биздин мушкеринин кубалык атаандашына караганда үстөмдүгү күч болуу менен биз үчүн бокс боюнча тарыхыбызды жазып, жана чейрек финалдык бөлүккө өтө алат деген ишеничибиз чоң. Ал жактан 21 жаштагы дүйнө жана Пан Америка чемпиону Джамал Харвиге туш келүүсү мүмкүн. Бул беттеш да Мунарбек үчүн оңойго турбайт. Эгер анда ийгиликтүү боло турчу болсо, анда кеминде өлкө капчыгында дагы бир байге турат. Себеби бокста күрөштөгү сымал көңүл жубатуучу беттештер жок. Ошондуктан жарым финалга чыккан 4 мушкер медаль тагынып кетет. Албетте биздин тилегибиз бул алтын экени ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө. Ошондой эле баарыбыз күтүп жүргөн спорттун күрөш түрлөрү 5-августтан тарта старт алат. Анда биринчи күнү Жоломон Шаршембеков менен Мээрим Жуманазаровалар беттештерин баштайт. Эскерте кетчү жагдай, бул Олимпиада оюндарын УТРК спорт каналынан түз эфирден көрүп турсаңыз болот. Кийинки спорттук кабарлардан жолукканча аман туруңуздар.